Чүйдө BMW X5 катуулдандыкта жүк ташуучунаны артынан сүзүп, 2 киши каза болду. Чүйдө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бишкек ош жолунда BMW жол танабас унаасы 2 рет жол кырсыгына кабылган. Экинчи кырсык өлүмгө алып келген. Окуялар Жайыл районунда болгон. Чүй облусунун жол кайгылуу кызматынын маалыматы боюнча BMW мурунку күнү саат 23:56 Ford менен кагылышып, окуя болгон жерден качып кеткен. Саат 12:20 жол танабас алдында келе жаткан Renault жүк ташуучу унаасына урунган кырсыктан 32 жаштагы айдоочу, 20-25 жаштагы жүргүнчү аял каза болгон. Маркумдун ким экени азырынча аныктала элек. Худай. Мама. Страшно вырылды. Снегин жанында прям. Ё-моё. Түнкү саат 11:30 болчу. Буранын артына кирип кетти окшойт. Блин. Балыкчыда милиция кызматкерлери көлгө чөгүп бараткан аялды куткарып калышты. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экология кызматынын жана балыкчы ШИИБдин кызматкерлери көлгө чөгүп бараткан аялды куткарып калышты. Белгилүү болгондой, окуя кечки мал көл жээгинде болгон. Көл жээгинде салып жүргөн адамдар окуяны көрүп, дароо 102 кызматына билдиришкен. Милиция кызматкерлери аялды катер менен жээкке чыгарышты. Жабырлануучуга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, медициналык мекемеге жеткирилди. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Блядь, эртең школго келет. Блядь, мога сал о деньги göтөк не деп чыгат? Ажара деп чыгат. 500 сом ровно саласың, билесиң. Кызыл Туу мектебиндеги зомбулук жана коркутуу. Ата-энелер жардам сурайт. Сак болуңуз, сөгүнгөн сөздөр бар. Кызыл Туу айылындагы мектепте кооп табал. Сокулук районундагы Абдылдаев атындагы мектепте бүгүнкү күнгө чейин окуучулардын арасында системалуу коркутуулар жана акча талап кылуулар болуп жатат. Жогорку класстын окуучулары кичүү класстагылардан акча чогултуп, баш тарткандарды коркутуп, сабай турганын айтып жатышат. Эгер өспүрүмдөр акча берүүдөн баш тартса, аларга зомбулук көрсөтүүлөрү менен коркутушат. Мугалимдер бул маселени буга чейин бир нече жолу көтөрүшкөн, бирок абал өзгөрбөй келет. Ата-энелер жана мугалимдер балдарды коргоону жана райондук билим берүү бөлүмү менен укук короо органдарынын реакциясын суранышууда. Биз кайдыгер болбошубуз керек. Ар бир бала мектепте өзүн коопсуз сезиши керек. Коркуу менен эмес, билим алуу менен алек болушу зарыл. Бишкекте балкондон чет элдик жаран кулап кетти. Бишкектин Фрунзе көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин балконунан 37 жаштагы аял кулап кетти. Бул тууралуу Сверлов райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 24 октябрда болгон. Жерине барган милиция кызматкерлери батирде чет элдиктер жарандар 38-37 жаштагы жарандар болгону аныкталган. Үчү жарандын ортосунда пикир келишпестик чыгып, анын жүрүшүндө акыркысы балкондон кулап кеткен. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын Сверлов РИПтин тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголгон. Учурда шектүү катары 38 жана 37 жаштагы 2 чет элдик жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн.
баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт 5 сом 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Кудай, Кудай. Мама. Страшно. Страшно вырылды. Снегин жанында прям. Ё-моё. Түнкү саат 11:30 болчу. Буранын артына кирип кетти окшойт. Блин. Блять, эртең школго келе сигейин, амыңарды сигем, блять. Ой, мога сал, о деньги göтөк не деп чыгат? Ажара деп чыгат. 500 сом ровно саласың, билесиң. Эй, сізген Арсен апайын мен жасыл, мен ана вот, бля, кече күнү айткам вот, эртең кийин ошо чыгарасын ана балдардын айтып өздөрүң отуп, кана кошо урдуңар. Блять, 10:30 чейин уктуп келбейт, эртең бля, школа канча атат, бизде сизге ар бирөөңөрүнө. Нет, никак не можем. Вам 17 лет. Вы управляете транспортным средством без без водительского удостоверения, правильно? А кто вам выдал машину? Мне просто сказали, чтобы я быстренько сюда в магазин съездила. Кто вам выдал машину? Родители? Родители добровольно вам дали, да? Хотя они знают то, что у вас прав нет, правильно? Да. Да? Все, в отношении вас будет составлен протокол о правонарушении. Вы отстраняетесь от управления. Родителей сюда зовите, пожалуйста. Тилекке каршы бул автоунаанын айдоочусу 17 жашта, ата-энеси ушул жакка бир жакка барып келе калды бериптир өзү. Бирок айдоочулук көлүгүн өмүрүндө алган эмес. Азыркы учурда автоунаасы айып короо кирет жана өзүнө карата тиешелүү протоколдор түзүлөт. Урматтуу ата-энелер, мынтип эч качан автоунааңызды бербеңиздер. Медицина кызматкерлерине түшүнөмүн, силерге айлыгыңар аз. Аны айтайын деп турасыңар, айта албай атасыңар. Жүрөгүңөрдө турат ошол нерсе. Бул боюнча дагы биз өкмөт өзүбүздүн программабызды иштеп чыгып атабыз, даярдап атабыз. Азыр медицина кызматкерлери жана билим берүү кызматкерлери. Ошолордун айлык акыларын карап чыгуу боюнча сиздердин турмуш тиричилигиңерге керектүү маселелерди чечүү, мисалы үй маселеси. Медицина кызматкерлеринин ар бири үйлүү болуш керек. Кудай кааласа бул биздин программабызда бар, муну биз камсыз кылабыз. Мына нарында жаңыдан эле баштадык ипотекалык үйлөрдү. Мына Акталада бүгүн тапшырма берип келдим, ал жерде да ипотекалык үйлөрдү баштап атабыз. Так, республикабыздын бардык жерлеринде быйылкы жылы 70 000, өзү башында 25 000 келе обозначить эткенбиз. Акыркы отуруп жылдын аягына барып 70 000ге чейин чыгып кетти. Эмдиги жылы 100 000ге чейин чыгарабыз деп атабыз. То есть ошол үйлөрдүн бардыгы ким үчүн салынып атат? Сиздер үчүн салынып атат. Көпчүлүк жерлерде алып атат. Туура нарын бир аз артаракта калды, бирок нарынга азыр каттуу киришип атабыз. Так? Силер да үйлөрдү аласыңар, Кудай кааласа. Мамлекет тарабынан. Айлыгыңарды көтөрөбүз, Кудай буйрса. Айлыгыңарды көтөрөбүз. Эмдиги жылы 1-кварталдан айлыгыңар көтөрүлө баштады. Этап